Шардын борборунан 3 сантиметрчелик аралыкта тегиздик менен кесилген. Кесилиштен пайда болгон тегеректин радиусу 4 сантиметр болсо, шардын көлөмүн жана сферанын бетин тапкыла дейт. Чиймеден көрүп турасыңар. Демек, мына эки кесилиш борбордон 3 сантиметрчелик алыстыкта экен, бир 3 сантиметрде. Кесилиште тегерек пайда болгон, ошонун радиусу 4 сантиметр экен. Шардын көлөмүн жана сферанын бетин тапкыла дейт. Формулаларды даяр жазып койдук. Шардын көлөмү 3-төн 4 пи r кубка барабар. Ал эми сферанын бети болсо 4 пи r квадрат. Эки формуладан тең көрүнүп турат. Демек, бизге радиус гана керек экен, калгандары белгилүү экен. Радиусту каяктан тапсак болот? Радиусту 3 бурчтук O1A'дан тапсак болот. Бул тик бурчтуу 3 бурчтук радиусу мында ОАга барабар, ал гипотенуза болуп калат бул 3 бурчтук үчүн. Анда ОА барабар катетибиз биринчибиз O1O, ошонун квадратына экинчи катет O1A'нын квадратын кошконго барабар болуп калат экен. Ошентип барабар тамыр O1 ал 3-кө барабар, квадраты 9, O1A 4, анын квадраты 16, барабар тамыр алдында 25 болот дагы, 25тен 5 чыгат. Ошентип биз деген радиус табылды. Анда көлөмдү таап, көлөм менен сферанын бетин таап коюш гана калды. 3-төн 4 пи r куб дейт. Р'биз 5 болчу, анын кубу 125ке барабар. Барабар, ошондо 125ти 4кө көбөйтсөк 500 болот. 500 пи бөлүнгөн 3кө көлөм табылды. Эми сферанын бетин табалык. S барабар 4 пи r квадрат. R квадратыбыз R 5ке барабар, квадраты 25, ошентип ал барабар экен 100 пиге. Анда шардын көлөмүн дагы сферанын бетинде таптык. Эми экинчи цилиндр менен байланышкан бир мындай эсепти чыгаралы. Бул турмушта кезиге турган мисалдардан экен. Диаметри 75 сантиметр, бийиктиги 17 метр болгон трубаны даярдаш керек дейт. Мындай трубаны даярдаш үчүн канча материал кетет? Бул цилиндрдин каптал бети болуп калат. Цилиндрдин каптал бети 2πrh экенин билебиз. Анда эми бул жерден карап көрөлү. Радиус белгилүү, себеби мына карагыла 75 болуп турат. H бийиктикти дагы белгилүү экен. Демек, бирок муну даярдоодо дейт, бириктириш үчүн эки жагын бириктиргенге 10% материалдын 10% кетет. Ошондо канча материал керек болот дейт. Так болуп турганда бириктирет дегенди кандай түшүнөбүз? Мына могу жерде цилиндрдин жайылмасы турат. Өзү момундай тик бурчтук болуш керек. Ошондо мына бир эки жакты мына бир жака чаптаганда цилиндр пайда болот. Ошол экөөнү бириктиргенде материалдын 10% кетет экен. Анда каптал бет, анда мына бир аянтын кандай кылып табат экенбиз? Мына формула бул жерде турат. Анда эрди таап көрөлү. Бар болгону бул жерде бирдикте өзгөчөлүк ушул бирдиктерден айырмаланып турат. Диаметр сантиметр менен берилген, бийиктик болсо метр менен берилген. Радиус деген эмне? Радиус бул диаметрдин 2ге бөлгөнгө барабар. Анда диаметрди биз 75 деп алганбыз, бөлүнгөн 2. Эми ушул жерден сантиметрди метрге айландырсак, 75 сантиметр барабар 0,175 метр болот. Себеби 1 метрде 100 сантиметр бар, муну 100ге бөлөбүз. Эми муну ушул бойдон коюп 75ти 2ге бөлсөк 0,300, могу жерге кичинекей эле жазып коеюн, 375 деген бөлчөк чыгат экен. Бул карагыла цифралар аябай көп болуп калды, эсептөө анча ыңгайсыз. Ошондуктан 0,75ти мына 2ге бөлгөндө жөнөкөй бөлчөккө айландырып бөлсөк жакшы болгон турат. Анда кандай болот? 100/75 радиусту тапкан жатабыз биз. Радиус барабар бөлүнгөн 2.
Себеби мына радиус могу жерде ошого барабар болуп калды. Анда муну 25-ке кыскартабыз. 25-ке кыскартсак 4-төн 3 болот, бөлүнгөн 2 барабар. Анда 2 бөлчөктүн бөлүгүнө жазылат дагы 8-ден 3 болуп калат. Кааласаңар ушундай алып чыгарсак деле болот. Каалагандар болсо ондук бөлчөктү жакшы көрсө 0,375 деп алып чыгарса да болот. Ошентип эми анда канча материал кетет ошону эсептейлик. Мынакей 2 дейт. 2-ни жазабыз. Пи р. Рди азыр эле таптык 3 бөлүнгөн 8. Көбөйтүлгөн h. H'ыбыз 17-ге барабар. Барабар. 2 менен 8 кыскарат 4 болуп калат. Ошондо 3-тү 7-ге көбөйтсөк 51 пи бөлүнгөн 4 болот экен. Бул биздин бүт кете турган материал. Эгерде ушул материал менен цилиндр жасасак, биз каалагандай цилиндр чыкпай калат. Себеби ушунун 10% бириктиргенге кетип калат дагы. Бул суралгандай цилиндр же болбосо труба чыкпай калат. Анда ушунун 10% канча болот экен ошону эсептеп көрөлү. Ал 4-төн 51 пи 10% деген өзүбүз билебиз 100-дөн 10 деген сөз. Барабар 51 пи бөлүнгөн 4 көбөйтүлгөн муну кыскартып ийсек 10-дон 1 болуп калат дагы. Барабар анда 51 пинин ордуна кое берелик. Эми анда бул жерибиз болжол менен болуп калат. 3,14 бөлүнгөн 4 көбөйтүлгөн 10. Себеби муну мынтип жазганыбыз кыскартканга кичине ыңгайлуу болсун деп атабыз. 4 менен 3,14 кыскарып кетет 1,2-ге. 1,57 болот бул жер. 57. А бул болсо 2 болот. Ошентип булардын ордуна коюп туруп көбөйтсөк 80,7 бөлүнгөн 20 болуп калат экен. А муну болсо көзсөк болжол менен бул жерге, себеби өзүңөр көрүп турасыңар 3,10 пинин ордуна 3,14 болгондо болжол менен кетет. Ошентип бул 4-кө барабар экен. 10% 4 метр квадрат болуп калат экен. Анда өзүн катталбейт. Могу жерге тапканбыз. Ал мындай болот экен. Аянт барабар 51 бөлүнгөн 2. Бул жерде көбөйтүлгөн 3,14 барабар муну азыр эле эсептедик 80 жогору жакта бүтүн 100-дөн 7 бөлүнгөн 2. А муну так аягына чейин эсептесек 40 бүтүн 100-дөн 10ден 3,35 болуп калат экен. Анда аянтты эгерде жогоруда айттык ушуну менен жасасак, так биз каалагандай мына диаметри мындай труба чыкпай калат. Момчасы бүктөгөнгө бириктиргенге кетет экен дагы. Анда болжол менен болуп калды. 40-ка кошот экенбиз. 4-тү барабар болжол менен 4 болуп калат экен. Эми мындай бирдик жазылган эмес. Анда жообу кандай болуп калат экен? 4 метр квадрат болуп калат экен жообу. Демек мындай труба даярдаш үчүн 4 метр квадрат материал керек болот экен.